Рахмат. Эмесе ардактуу замандаштар, арыбаңыздар. Бүгүн биз бир жакшынакай себепти белгилеш үчүн чогулдук. Замандашыбыз Элмурат Кочкорулунун мындай бир өтө мыкты китеби жарык көргөн болчу. Ушуну бет ачарын өткөрөбүз жана ошол эле мезгилде талкуусун да өткөрөбүз. Негизи эки бөлөк нерсе, бирок биз бириктиребиз, себеби экөөнү эки бөлөк өткөргөнгө мүмкүнчүлүк жогураак. Элмурат алыстан атайын келди, анын убактысы да чукул экен. Анан деги эле жалпысынан айта турган болсок, акыркы жылдары китеп өндүрүшү жанданып, андан сырткары китеп окуу адаты дагы бир кыйла калыптанып, айрыкча жаштардын ичинде китеп окуган дилгир жаштар көбөйүп калды. Эгер дүйнөлүк экономикалык кризисти жана интернет менен телефондун турмуштагы орду аябай чоңоюп кеткенин эске ала турган болсок, жана ошондой бир тоскоолдуктарга карабай китеп окуу жанданып аткандыгы бул кубанарлык көрүнүш да. Анан Кыргызстанда жакшы, ийгиликтүү иштеп аткан басмаканалардын катарында Улуу Тоолор басмасы дагы көп жакшы китептерди, баалуу китептерди чыгарганга аракет кылып атат. Ошондой китептердин бири мынау Элмураттын китеби болуп эсептелет. Элмураттын калемине таандык Ислам илимдүүлөрдүн жана билимдүүлөрдүн дини деген китеп. Муну негизинен окудуңуздар да туурабы? Толук болбосо да таанышып чыктыңыздар туурабы? Анан эми ушу китептин бет ачарына киришерден мурун мен бир кичинекей юмор айтып бергим келип атат. Бул болгон окуя. Советтер Союзунун убагында жогорку окуу жайына кабыл алганда, экзамен учурунда сочинение жазганда бир абитуриент мынтип жазган экен. Алы Токонбаев 1916-жылы үркүндө Кытайга качып барып, ал жакта жөн жүрбөй, анан кийин Кандуу жылдар деген роман жазып келиптир деп сочинение жазган экен да. Ошондой болуп Элмурат дагы Түркияда окуп, жашап, жана жөн жүрбөй мына ушундай эмгекти бизге арнап олтурат. Ошон үчүн Элмурат, сага биринчи сөз. Эмне үчүн ушу китепти жаздың? Жазбай койгонго мүмкүнчүлүк бар беле? Же сөзсүз жазыш керек беле? Жана эмнени көздөдүң? Ушул боюнча бир автор катары бир 5-7 мүнөттүн ичинде маалымат айтып берсең. Рахмат. Биринчиден, урматтуу окурмандар, урматтуу меймандар, келип бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Мен узактан Түркиядан келдим, бирок Бишкектин ичинде деле болуп туруп, бул саатта, бул күндө ушул жерге келишти эле ошо бир топ татаал, бир топ эмгекти талап кылат деп ойлойм. Анын үчүн рахмат айтам. Бул китеп боюнча айта турган болсом, эмнеге жазып калдым? Кээ бир окуялар болот, кээ бир нерселер болот. Бир топ жыл өткөндөн кийин деп баркына бара турган бир белгилүү бир момент өткөндөн кийин мен Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинен 2012-жылы аяктап, Анкара университетине магистратурага кеткем, ошол эле жылы. Ошол жакта окуп жүрүп башталган. Себеби мен өзүм жооп таппаган суроолор же суроого жооп берсе деле канааттанбаган, көңүлүмө жатпаган көп нерселер бар экен эле, мурдатан эле. Кийин булак кеңири болуп, мугалимдер көп, дагы мындай сапаттуу булактарга жетүү мүмкүн боло баштаган учурда ушул нерсе мен өзүм издеп жүргөн суроолорго жооп таба баштап, анан жазсамбы деп бир толгоно баштаган элем. Анан өзүм компьютериме жазып коюп эле ошол бойдон эле жөн эле жүргөм, эч жака жарыялабай же бирөөлөргө окутпай. Кийин ойлодум, мен ушундай диний маңызда болсун, же дагы башка бул китептин маңызында дагы болгон суроолордо мен жооп таппаган. Жооп таппай эле калып кетпей, бул менин жашоомдун сапатын түшүрөт болчу, кыйнайт болчу. Себеби адам өзүнүн ичинде дагы белгилүү бир бейпилдикти, белгилүү бир гармонияны алып жашабаса, ал нерсени ичинде сезип туюп жашай албаса, бул аябай оор. Анан айттым өзүмө өзүм, мен эми теология факультетине окуп, анан кийин ушинтип бир тагдыр бир аз жылмайып атып, мүмкүнчүлүк болушу чет мамлекетке окуп, анан кандайдыр бир деңгээлде өзүм жооп таптым. Бирок
ушул эле суроолор, ушул эле маселелер башка деле адамдарды ойлондуруп жүргөн болушу мүмкүн, башка адамдар кыйналып жүргөн болушу мүмкүн. Анда мен буларды бир жазып, жарыялап коюшум керек экен деп жазып жарыялай баштагам. Негизи сырткы дүйнөдө, материалдык дүйнөдөгү коркунучтар канчалык адамдын жашоосун зынданга тыкса, мен оюмча ички дүйнөдөгү согуштар, ички дүйнөдөгү тоскоолдуктар, кыйынчылыктар, дал келбөөчүлүктөр, жообу жок чоң суроо белгилери адамдын жан дүйнөсүндагы жок эле дегенде ошол материалдык дүйнөдөгүчөлүк кыйнайт, кысат, коркутат деп ойлойм. Дал ошол себептүү бул китеп менин оюм, мен түшүнгөн ислам, мен түшүнгөн ошол исламдагы маселелер кандай болду жана кандай болуш керек эле. Булар толугу менен мага тиешелүү, бир мааниде субъективдүү, бирок методологияга таянып айта турган болсок, бир мааниде объективдүү дагы жерлери бар деп ойлойм. Талкууга албетте ачык. Кол чабуулар. Рахмат Элмурат.